Өзүңөр карагыла. Ошон менен чекит коюлабы анан бул жердеги маселеге? Комиссияны угайлы. Комиссия адилеттүү карайт. Бизде мисалы укук деген бар да. Же сиздер уруксат берсеңиздер заводко, уруксат беришиңиздер керек дагы элден коргоп беришиңиздер керек. Же болбосо жок, уруксат бербейбиз. Сиз дайым ушундай кычык суроолорду атайлап бересиз. Мен айтып атам азыр, мынандай кылайлы. Мен жалгыз чечип кабыл ала албайм деп атам. Туурабы? Жок, сиздин жолуңузда мына экотехинспекция турат. Сиз ошолордон талап кыла аласызбы? Мына мыйзамдуу кылдырып бер, болбосо жап деген талап. Азыр айтып атам, мен ошол комиссия түзүп бир тарап карабайлы, эки тарап карайлы. Ошол менен чекит коюлат. Эгер сиз айткандай Ыдырыс мырза зыяндуулугу аныкталып атса, азыркы нерселер болуп аткан болсо, фильтри коюп атса, экологияга зыяны келип атса, менин эрким жетет жаптырышка. Жок, жаптырып коюш оңой, а бирок сиздер убагында буларды оор аркылуу уруксатты бергенсиздер да. Сиз азыр бийликтин мураскерисиз. Сизден мурункулар буларга уруксат берген. Сиз алар үчүн жооп бересиз да азырчы. Ошон үчүн айтып атам. Эртең азыр сиздер макул жаптырдыңыздар, же болбосо уруксат бердиңиздер. Ошолор үчүн мен жооп берем. Жооп бересиз, себеби сиз институционалный Ошону айтып бийликтин атам. Алар мураскерисиз. Туура чечим кабыл алып, ушу ишканага жооп берсе, ишканага уруксат берилсе, мен жооп берем. Эгер мыйзамсыз жооп берген болсо, анда мен жоопкерчиликти ошол берген адамдар жооп берет. Туура, азыр иштеп жатса, комиссия түзүлсүн, бүтсүн. Бүткөндөн кийин Биз эл сүйлөштүк. бүткөндөн кийин кайра ачылса, Айлантпай темага эле. ачылган болсо эл кайра чыкпайбы? Кайра чыкпайбы? Элдерге жооп берсиң. Эми балам көп суроо бербе. Мынау токотер жерде айтып атат. Силер да уккула. Видеону көрсөтүп коюңуз, видеону. Бүгүндөгү чогулган өзү мындай максатыбыз бүгүнкү күндө ошо